Саламатсыңарбы балдар? Мен Тоғызтора районунун номер 7 Таштемир Сатыбалдиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин тарых мугалими Арзыматова Татыгүл. Бүгүнкү сабагыбыз 6 класстарга арналат. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Маанайыңар жакшы болсо сабакты баштайлы. Биздин бүгүнкү сабактын темасы кыргыздардын чарбасы. Сабактын максаты кыргыздардын чарбачылыгы тууралуу маалымат аласыңар. Эске тутуу ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүңөрдү өнүктүрөсүңөр, зиректикке, эмгечилдикке тарбияланасыңар. Балдар, биз бүгүн силер менен Энисей кыргыздары эмне менен кесип кылышкан? Ушул тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда мен силерге жалпы жолунан маалымат бере кетейин. Энисейлик кыргыздар мал чарбачылык, тыйканчылык, аңчылык, кол өнөрчүлүк жана соода менен кесип кылышкан. Энисей жергеси мал чарбачылыкка, дыйканчылыкка жана кол өнөрчүлүккө абдан ыңгайлуу жер болгон. Кыргыздар негизинен жылкы, төө, уй, кой, эчки, топоз жана башка жаныбарларды багышкан. Кытай булактарында кыргыз жылкылары чымыр жана олбурлуу, жогу мингенге өтө ылайыктуу дешкен. Күлүк аргымактар байгеге чабылып, күчтүү аргымактар жоого минишкен. Жылкылардын экинчи тобун чарба жумуштарына пайдаланышкан. Мисалы, жер айдоо үчүн буурсунга, сокого чегишкен. Жылкы кыргыздардын турмушунда негизги роль ойногондуктан кыргыздарда бекеринен ат адамдын канаты деген сөз калбаса керек. Ошондой эле кыргыздар жылкынын кымызын ичип, этин жешкен. Кыргыздарда төөлөрдү унаа катары пайдаланышкан. Көбүнчө көчүп конуп жүргөн убакта төө кеңири пайдаланылган. Кыргыздардын чарбасынын дагы бир негизги тармагы бул дыйканчылык. Кыргыздар байыртадан эле буудай, арпа жана кара тарууну өстүрүп келишкен. Байыркы доордо Энисейде тагар маданиятын түзгөн уруулар дыйканчылыктын кетмендөө түрүн өздөштүрсө, таштык маданиятынын өкүлдөрү буурсун менен жер айдаган. Ал эми кыргыздар жерди айдоодо темир түштүү буурсунду жана соколорду пайдаланып, дыйканчылыкты өздөштүрүшкөн. Минусин ойдумундагы узундугу 15-20 километр каналдардын нуктары Энисейлик кыргыздардын дыйканчылыкты жогорку деңгээлде жүргүзгөнүнөн кабар берет. Бул каналдардын нуктарын жергиликтүү эл азырда кыргыз арыктары деп аташат. Алар түшүмдү орок менен оруп, тегирменден унга айлантышкан. Энисей дарыясынын анын куймаларынын жээктеринде катар-катар тегирмендер иштегендиги тарыхый булактарда эскерилет. Үй бүлөлөрдө жаргылчак, сокку жана сок билек кеңири колдонулган. Кыргыз мамлекетинин тарыхын изилдеген окумуштуулар кыргыздар үчүн башка элдерге талоончул согуш жүргүзүү мүнөздүү эмес экендигин белгилешкен. Анткени коңшу уруулар согушту чарбалык себептерге байланыштуу көбүнчө калктын азык-түлүк менен камсыз кыла албай, оңой олжо табыш үчүн баскынчы согуштарды жүргүзгөнү анык. Кыргыздар көп тармактуу чарбачылык иштери менен алектенишкендиктен өз калкын керектүү азык-түлүк менен камсыз кылып, өндүрүшүн чыңдай берген. Ошондуктан кыргыздарда башка элдерди талап тоноо зарылчылыгы болгон эмес. Кыргыздардын чарбасынын дагы бир тармагы бул аңчылык. Кыргыздар күнүмдүк турмушунда аң улоого өзгөчө көңүл бурган. Кытайлар кыргыз жери жапайы жылкыларга, тоо эчкилерге, аркар кулжаларга, бугуларга, эликтерге, өзгөчө териси балуу жаныбарларга, каз өрдөктөргө өтө бай экендигине суктануу менен жазышкан. Бекеринен Кытай булактарында кыргыздар Кытай императоруна баалуу аң терилерин жана алардан жасалган кийимдерди тартуулаганы жазылбаса керек. Аң улоо кыргыздарда күчтүү өнүккөн. Аңчылыкта кыргыздар атайын үйрөтүлгөн иттерди, бүркүттү, алгыр куштарды кеңири пайдаланышкан. Кыргыздардын чарбасынын дагы бир тармагы кыргыздардын кол өнөрчүлүгү. Энисейлик кыргызда металлдын түрлөрүн иштетүү күчтүү өнүккөн. Кытай булактарында кыргыз жеринде темир, алтын жана калай көп өндүрүлөт деп жазылган. Темир усталар жасаган буюмдар, курал-жарак товар катары Азиянын бир топ жерлерине тараган. Усталар уурсундун тиштерин, балтанын түрлөрүн жасаган. Найза менен жебелердин уштарын, кылычтарды, канжарларды, ат жабдыктарын, жоокерлердин соот кийимдерин да жаратышкан. Кытай жазмаларында кыргыз усталарынын колунан чыккан буюмдар эл аралык базарга чыккандыгы айтылат.
Кытай императорунун армиясы кыргыз усталары жасаган курал-жарактарды сыймык менен колдонгондугу баяндалат. Кыргыздар асмандан түшкөн метеорит тектүү темирлерди иштетүүнүн сырын билишкен. Андан өтө бекем, курч курал-жарактарды жасашкан. Зергерлер кол өнөрчүлөрдүн өзүнчө бир тобун түзгөн. Алар жасаган атем кооздуктар алтындан, күмүштөн, сөөктөн, жыгачтан жасалган. Археологиялык изилдөөлөр кыргыздарда карапа жасоо өнөрү бийик деңгээлге жеткендигин айгинелейт. Кыргыз кол өнөрчүлөрү жасаган буюмдарга эң кооз оймо чиймелер салынган. Алар жаныбарлардын, жаратылыштын элементтери түшүрүлгөндүгү менен айырмаланган. Кыргыздардын чарбасынын дагы бир тармагы кыргыздарда сооданын өнүгүшү. Кыргыздардын чарбасы көп тармактуу өнүккөндүктөн ички жана тышкы соода жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кыргыздар өздөрүн эт жана айыл чарба азыктары менен камсыз кылган соң ашыкча өндүрүлгөндөрүн товар катары сатышкан. Соода байланыштарын кыргыздар адегенде өздөрүнүн коңшулары менен жүргүзгөн. Кыргыздардын коңшу элдерге саясий үстөмдүгүнүн орношунун натыйжасында бирдиктүү соода жүргүзүү аймагы түзүлгөн. 7-кылымдын ортосунда Кыргыз кагандыгы өнүккөн мамлекет катары Борбордук Азиянын алдыңкы өлкөлөрүнүн соода өнөктөшүнө айланган. Ушул кезде кыргыздардын бийлиги чыгыш тарабында курыкандарга, түштүктө Тибетке тараган. Түштүк батышында карлуктарга чейин кеңири аймактарды камтыган. Өлкөдө ички соода жакшы өнүккөн. Тышкы соода байланышы Кытай менен жакшы деңгээлде жүргүзүлгөн. Кыргыздар Кытайга айдап барган жылкылардын көбүнчө жибек кездемеге, 2-3 тиштүү көтөрмө соколорго, ат жабдыктарга, ибилердик жана лакталган буюмдарга, фарфор идиштерге, күзгүлөргө алмаштырылышкан. Кыргыздар Кытайлар менен эки тараптуу соода жүргүзгөндүгүн Энисейде жүргүзүлгөн археологиялык табылгаларда айгинелейт. Кытайдан тышкары кыргыздар уйгурлар жана тибеттер менен соода жүргүзгөн. Кыргыздар ал жактан кездемелерди, кооздук буюмдарды, курал-жарактарды алып турган. Кыргыздарда темир устачылык өтө күчтүү өнүккөндүктөн кыргыз усталары жасаган курал-жарактарда өтүмдүү товар катары жогору бааланган. Тарыхый булактарда аталган 3 мамлекеттин ортосунда товар жүктөлгөн төөлөрдүн кербени байма-бай каттап турганы эскерилет. Кыргыз аймагы токойго бай болгондуктан анда өскөн карагайлар, баалуу жыгачтарда товар катары даярдалып, коңшу өлкөлөргө сатылган. Ушуга байланыштуу энисейлик кыргыздардын бир бөлүгү токой кыюуга, тактай даярдоого адистешкен. Балдар, менин силерге бере турган бышыктоо үчүн суроолорум бар. Кыргыздардын чарбачылыгы кайсылар экен? Кыргыздар эмне үчүн талоомчул согуштарды жүргүзгөн эмес? Кыргыздар кайсы мамлекеттер менен соода алакасын жүргүзүшкөн? Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.